Акыркы убактарда ооруган адамдар аябай көбөйүп кетти. Кайсыл больницага барба, оорукчан адамдардын, врачтардын кабылыны тизилип күтүп жатканын көрүп жатабыз. Ден соолук биринчи байлык. Эгерде ден соолукка өз багында кам көрбөсөң, анда бир күн келип докторлор сага кам көрүп калышы мүмкүн. Ошондуктан ден соолукту өз багында кадырлайлы. Бүгүнкү видеодо биз сиздерге ошол ден соолукту эң жөнөкөй жана бекер баада кандай жол менен оорулардын алдын алса болот, ошол тууралуу кеп кылып беребиз. Ал үчүн биз сиздерге авторитеттүү видеолордун бирин которуп даярдап койдук. Анда эмесе баштайлы. Күн сайын жөө басууда сиздин дене турпатыңызда өзгөрүүчү 10 нерсе. Байыркы грециялык дарыгер Гиппократ мынтип айткан экен: жөө басуу адам үчүн эң жакшы дары. Бул эң так аныктама. Анткени жөө басуу акысыз, жөнөкөй, ашыкча күчтү талап кылбаган, дене бойду чыңдоо менен жан дүйнөгө дагы пайдалуу көнүгүү. 10-чу өзгөрүү: жөө басуу мээнин абалын жакшыртат. Эң жөнөкөй көнүгүү болгон жөө басуу Альцгеймер оорусун өрчүүсүнө тоскоол болот. Дүйнөдө 35 миллиондон ашык адам Альцгеймер оорусу менен жабыркайт. Тилекке каршы бул сан дагы да өсүүдө. Окумуштуулардын айтуусу боюнча жакынкы 20 жылда бул оору 2 эсеге көбөйүшү мүмкүн. Альцгеймер оорусу деген бул эс тутумдун бузулушу, жүрүм-турумдун өзгөрүшү жана акыл эстин прогрессивдүү түрдө төмөндөшү менен мүнөздөлгөн борбордук нерв системасынын дегенеративдүү илдети. Кыскача айтканда, акыл эсти жоготуу. Жакшы жагына келе турган болсок, көп отуруп же болбосо көп кыймылы жок адамдарга караганда, кыймылдуу адамдардын бул оорудан алыс болору аныкталган. Мындан сырткары, жөө басуу эндорфинди төмөндөтөт, стрессти түшүрүп, адамдын психикалык абалын жөнгө салат. Ошондой эле клеткалар менен кан тамырларга нейрондордун жакшы өрчүшүнө жардам берет. 10-чу пайда демек акыл эс бизге стресстен арылууга, Альцгеймер оорусунан узак болуубузга кепилдик бере алат. 9-чу пайдасы: көздүн көрүүсүн жакшыртат. Таң калып жатасызбы? Чын эле, бутуңузду кыймылдатсаңыз, көзүңүзгө жардам бересиз. Кандайча дебейсизби? Жөө басууда глаукома менен күрөшүп, көздүн кан басымын жеңилдетесиз. Глаукома деген көзгө суюктуктун ашыкча жыйналып келгендигинен өөрчүп кетет. Мындай учурда оптикалык нервтерге терс таасирин тийгизип, көздүн көрүүсүн начарлатат. Америкалык глаукоманы изилдөө фонду жөө басуу ооруну басаңдатуучу эң жакшы көнүгүү катары сунушташат. 8-чи өзгөрүү: жүрөктүн оорусун алдын алат. Сиз буга чейин эле жүрөктү кубаттуу кылыш үчүн чуркоо керек деген маалыматты уксаңыз керек. Бирок америкалык кардиологдордун тобу чуркоого караганда жөө басуу жүрөк оорулардын алдын алат жана инсультка карата пайдалуу экендигин билдиришкен. Күн сайын жарым сааттык жөө саякаттоо кан басымды жана холестеринди төмөндөтүп, кан айланууну жакшыртат. Демек, жүрөгүңүз жакшы иштөөсүн кааласаңыз, көбүрөөк жөө басыңыз. Дем алуу органдарын кеңейтет. Жөө басуу аэро көнүгүүнүн катарына кирип, канга кислороддун келишин көбөйтөт. Ошондой эле уулуу заттарды тазалоо менен дем алуу органдарына чоң жардамын тийгизет. Бүгүнкү күндө биз көптөгөн адамдар уулуу заттар менен дем алып жатабыз. Бул нерсени дагы тазалоого жөө басуу жардам берет экен. Терең жана туура дем алуу менен дем алуу органдарындагы бир топ оорулардын алдын алса болот. Ошондуктан кээ бир врачтар адам шок абалына түшкө баштаганда акырын эс алганды сунуштап турушат. Бул да ден соолукту бекемдөөгө жардам берет. Эсиңизде болсун, стресс жана дары-дармектер иммунитетти начарлатат. Мындай учурда таза абада жүрүү эң пайдалуу. Демек, жөө басууну кечеңдетпей баштоо керек. 6-чы өзгөрүү: уйку безин бекемдейт. Ишенесизби, ишенбейсизби, бирок жөө басуу диабетти көзөмөлдөөдө чуркоого караганда пайдалуу. Дьюк университетиндеги жүргүзүлгөн изилдөөдө 6 ай ичинде изилдөөгө катышып жаткан 2 топтун чуркаган топко караганда жөө баскан топтогулардын глюкозаны көтөрүмдүүлүгү жакшы болуп чыккан. Демек, жакшы эс алып, жакшы уктагыңыз келсе, көбүрөөк жөө басыңыз. 5-чи пайдасы: тамак аштын сиңирүүсүн жакшыртат. Болгону жарым сааттык убакытка жөө басуу тамак аштын сиңирүүсүн, ашказан ичегилердин иштешин жакшыртып, оорулардын алдын алат. 150 миң аялдар жана эркектер катышкан изилдөөдө тамак аш сиңирүү жолдорундагы шишиги барларга дагы жөө басуу жашоого болгон мүмкүнчүлүктү узартаарын аныкташкан.
тамак ашты адамдын денеси жакшы сиңирсе, семирүүнүн дагы алдын алган болосуз. Негизинен семирүү тамак ашты көп жеп жана аны туура эмес жегендиктен болот. Эмнеге акыркы убактарда адамдар көп семире баштады? Себеби тамак ашты көп жешет жана тамак ашты сиңирүүчү кыймыл аракеттин өтө эле аздыгынан болот. Ошондуктан арыктоонун эң эффективдүү жана оңой жолу бул жөө басуу. Ошондуктан көп жесеңиз дагы семирүүнүн алдын алгыңыз келсе, анда көбүрөөк жөө басыңыз. Ошондо канча жесеңиз дагы семирбөөгө сизге жардам берет. 4-чү өзгөрүү. Булчуңдардын кубаттуу болушу менен ашыкча салмактан арылууга дагы жөө басуу жакшы жыйынтык бере алат. Бир күндө 10.000 кадам басуу спорт залдагы толук машыгуунун жыйынтыгына барабар. Эгерде жөө басуу тоого чыгуу менен коштолсо, эң башкысы баарын туура жасоо керек. Ийинди түздөп, тизеңизди түз бурчта кармап, жамбашты кыймылдатпоо керек. Ар бириңиздер өзүңүздөргө ылайыктуу басканды таап, басканды чуркоого алмаштырбаңыз. Ушундай тартип менен басуу кайрадан калыпка келүүгө убакыт албайт. Анткени басуунун кийинки күнү булчуңдардын оорусу сизди көнүгүүдөн алыстатып коюшу мүмкүн. Ошондуктан денеңизге күч келтирбей акырын басканга үйрөнүңүз. 3-чү пайдасы сөөк жана муундарды бекемдейт. Жөө басуу муундардын кыймылын жакшыртып, сөөктөрдү бекемдеп, керек болсо сынып кетүүдөн дагы алдын алат. Америкалык артритти дарылоо фонду ар күнү аз дегенде 30 мүнөт ыңгайлуу басыкта басуу муундардагы ооруларды азайтаарын маалымдашкан. Экинчи пайдасы белиңиздеги ооруну жеңилдетет. Сизди белиңиздеги оорудан дагы арылта турган кадимки эле жөө басуу. Спорт залда машыгууга белиңиз тоскоолдук берсе, мындайча айтканда белиңиз көп нагрузка көтөрө албаса, анда сизге жөө баскан абдан пайдалуу. Бул көнүгүү көп күчтү талап кылбагандыктан чуркоо жана машыгууга караганда ооруну күчөтпөйт. Басуу омурткадагы кан айланууну жакшыртат. Мындайча айтканда жумшак бөлүктөргө азыктанууну жакшы жеткирип, ийилчээктикти коюп жүрүүнү калыптандырат. Басуу учурунда сиздин омурткаларды тикесинен кармаган муундар бекемделет. Коюп басуу сиздин боюңузга дагы бир эледен көбүрөөк бой кошот. Ошондуктан уктаганда адам 1 сантиметрге бою узарып калат. Эң биринчи пайдасы аң сезимди калыптандыруу. Акыл эс менен дене бир бүтүндүк. Ошондуктан бул пункт дагы биздин тизмеде. Белгилүү америкалык психиатрияга арналган журнал депрессияга кабылган 50 адамды изилдөөнүн жыйынтыгын жарыялаган. Жыйынтыгында аптасына 5 жолу 30 минут же 45 минут басуу алардын абалын жакшырткан. Андыктан жөө басуу жөнөкөй чарчоо менен маанай түшкөн кезде эң сонун жардам бере алат. Оява штатындагы мамлекеттик университеттин изилдөө тобу колледждеги жүздөгөн студенттер менен иштешкен. Аларды көбүрөөк жөө бастырышкан. Студенттердин жашоосу оңой эмес экендигин баарыбыз билебиз. Изилдөөнүн жыйынтыгында жөө басуу алардын маанайын көтөргөн. Бирок жөө басуунун жакшы жыйынтыктары тууралуу аларга айтылбаган эле. Эң жагымдуусу жакшы көргөн адамыңыз менен же жакын сырдаш досуңуз менен жөө басуу адамга бактылуулук гормондорун көбүрөөк иштеп чыгып, маанайды дагы жогору көтөрөт. Ишенбесеңиз, жакшы маанай менен келинчегиңиз же жолдошуңузду ээрчитип алып, же болбосо сырдаш досуңузду ээрчитип алып, бүгүн эле жарым саатка кубурашып, акырын темп менен чарчабай сүйлөшүп айланып келиңиздер. Прогулка бүткөндөн кийин бул видеого кандай маанайда калгандыгыңыз жөнүндө комментарийге сөзсүз жазып коюңуз. Эгерде кандайдыр бир себептер менен сиз ар күнү басууга чыга албай турган болсоңуз, анда аптасына 3 жолу же 5 жолу жөө бассаңыз деле жыйынтыгы жаман болбойт. Эгерде 5 мүнөткө чейин эле баса алсаңыз, ошол 5 минутадан баштаңыз. Болгону калтырбастан дайыма басканды адат кылып алыңыз. Эсиңизде болсун, негизги эреже сиз басып бара жатканда эркин сүйлөй ала турган абалда болушуңуз керек. Эгерде дем жетпей же жүрөгүңүз ылдам согу баштаса, анда жайлаңыз. Убакыт бир күндө 30 мүнөт бул сиздин максат болсун. Мындан сырткары өзүңүздүн кадамдарыңызды эсептеп шыктансаңыз болот. Эгерде сизге дагы да өзүңүздүн ден соолугуңузга кам көрүүгө шыктануу жетишпей жаткан болсо, кыймылдуу топко же саякаттарга барган досторуңузга кошулганга аракет кылыңыз. Кандай ойлойсуз? Жөө басууну башташ керекпи? Же сиз буга чейин эле күнүнө жөө басып турасызбы? Андай болсо, ийгиликтериңиз тууралуу комментарийге жазып коюңуз. Урматтуу достор, видеонун котормосу ушуну менен бүттү. Жөө басууга өзүмдүн оюмду кошо кете турган болсом, жөө басканда колуңузга теспи алып алыңыз.
Ушундай ден соолукту берген улуу жаратуучу Алла Таалага зикир кылып, пайгамбарыбызга салават айтып, жөө басып, ар дайым ден соолукту чыңдап туруңуз. Пайгамбарыбыз хадистерин биринде айткан: көптөгөн адамдар бар, эки чоң байлыктын кадырына жетишпейт. Биринчиси ден соолук, экинчиси бош убакыт. Өзүңдүн ден соолугуңа өзүң күйбөсөң, башка ким күйөт? Эгерде ден соолукка өз убагында кам көрбөсөң, анда бир күн келип, докторлор сага кам көрүп калышы мүмкүн. Эгерде бул видео сизге жаккан болсо, лайк басыңыз. Каналга подписаться кнопкасын баса элек болсоңуз, анда ал кнопканы басып коюңуз. Ошондо ар дайым биздин каналдан позитивдүү жана пайдалуу видеолорду көрүп тура аласыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.